Бүгүн биз Кудайдын сөзүн изилдеп жатып, ыйык жазуудагы түшүнүүгө кыйын болгон жерлерди окуп жатканда жаралган кээ бир татаал суроолорго жооп издейбиз. Биз алардан коркпошубуз керек. Бүгүн биз татаал суроолорго жакшы жооп тапканга аракет кылып, ошол суроолор тууралуу ой жүгүртөбүз. Ыйык жазууну окуй баштаганыбызда ал жараткан Кудайдын сөзү экенин эске салганыбыз абдан маанилүү. Биз муну келечекте ар кандай жолдор менен изилдегенибизде кандай кыйынчылыктар жаралышы мүмкүн? Кеп биздин көбүбүз биз дүйнөнүн борборубуз, биздин гана оюбуз маанилүү, биз өзүбүз чечим чыгарабыз жана ар дайым эмне кылышты өзүбүз тандайбыз деп ойлогонубузда. Бирок ыйык жазуу бизге башканы айтат жана ал ой бизге ыңгайсыз. Анын айтуусу боюнча биз эмес, Кудай башкаруучу жана биз ыйык жазууга баш ийип, аны сынга албастан ага макул болуу керек. Биз ыйык жазууну окуганда бир нерсени түшүнбөй жатсак да, же баш ийүү абдан кыйын болуп жатса да, биз аны сындап карабастан, ага жүрөгүбүздү ачып, биз ага баш ийүүгө даяр болушубуз керек. Ыйык жазууда түшүнүүгө татаал болгон, жок дегенде эле эки көрүнүш бар экенин көрөсүңөр. Алардын биринчиси мен эмнени кааласам ошону кылам деген. Менин өзүмчүлдүгүм, кыйынчылык түшкөндө мен калп айтып кутулуп кеткеним ыңгайлуу жана көп эсе оңой. Бирок ыйык жазуу жок, ошондой кылгың келип жатса да, чындыкты айтканың туура болот дейт. Ыйык жазууда ушул сыяктуу нерселер көп жазылган. Анда жок, сенин өзүмчүл каалоолоруң мааниге ээ эмес. Кудайдын каалоолору чындап маанилүү деген көптөгөн ар кандай келишимдер менен насааттар бар. Аларды кабыл алуу кыйын. Силер ыйык жазууга баш ийгиңер келбеген көптөгөн күндөр өтүшү мүмкүн. Ал эми экинчиси болсо, ыйык жазуу 2000 жыл мурда башка тилде, башка заманда, башка маданиятта жазылган. Анда жазылган кээ бир нерселерди түшүнүп, акылыбызга туйгучакты көп кыйналышыбыз мүмкүн. Кудай кантип ушундай деп айтсын? Чындап эле Кудай ушундай кылдыбы? Ыйык жазууну изилдеп жатканда ушул сыяктуу татаал суроолор менен кездешесиңер. Бирок бир нерсени билип койгула. Бул китепти сиз экөөбүздөн да акылдуураак көптөгөн улуу инсандар окуп чыгышкан. Ыйык жазууну түшүнүү кыйын болгонуна карабастан, ал эң ишенимдүү китеп экенин жана чыныгы Кудайдын сөзү экенин түшүнүшкөн. Кээде мен ушул жерде отуруп, келген каттарды окуп, жаңылыктарга назарымды салып жатып, дүйнөдөгү зордук зомбулуктар менен жек көрүүчүлүктүн канчалык көбөйгөнүн көрүп, төбө чачым тик турат. Биз күндө жана жердин ар тарабында көрүп жаткан өлүмдөр менен кыйроолордон үрөйүң учат. Силер ыйык жазууну окуп жатканыңарда көптөгөн өлүмдөр менен кыйроолорду көрөсүңөр. Өзгөчө эски келишимди окуп жатканыңарда анда жазылган кыргындар өтө коркунучтуу. Кудай баарын өз колунда кармап турат. Биз ыйык жазуудагы кыргындарды окуп, аларды бүгүнкү күндө болуп жаткан зордук зомбулуктарга салыштырсак болот. Бирок эң маанилүүсү, эски келишимдеги да, жаңы келишимдеги да, бүгүнкү күндөгү көйгөйлөр да Кудайдын колунда. Коркунучта жашоонун эч кереги жок. Биз карама-каршылыктардын дүйнөсүндө жашап жаткандай сезилет. Бир четинен Кудай абдан кооз, кереметтүү дүйнөнү жараткан. Экинчи четинен бул дүйнө абдан кооптуу. Адамдар ыйык жазууну биринчи жолу окуп башташканда, кээде анда ар кандай карама-каршы ойлор айтылгандай сезилет. Мисалы, ыйык жазууда Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөн деп жазылса, бирок биз бул дүйнөнү сүйбөшүбүз керек деп да жазылып турат. Кайсынысы туура? Бул дүйнөнү сүйөлүбү же жокпу? Мунун жообу дүйнө деген сөзгө кандай маани бергениңерден көз каранды. Жаңы келишимдин автору дүйнө деген сөздү эки башка мааниде айтат. Кудай бул дүйнөнү сүйгөндүктөн дегенде, дүйнөдөгү ар бир адамды сүйгөндүктөн өз уулун курмандыкка берген дегенди билдирет. Ал эми жаккан бул дүйнөнү сүйбөгүлө дегенде, ал адам жолдорун, башкача айтканда эркектер менен аялдар өзүлөрүнүн өзүмчүлдүктөрүн башкалардын каалоолорунан жогору койгонун айткан. Ошонун натыйжасында эки карама-каршы сезилген көрүнүштөрдүн маанисин түшүндүк. Биринчисинде дүйнөнү сүйүп, экинчисинде сүйбөгөнү туура. Кээде силер ыйык жазууну окуп жатканыңарда бири-бирине карама-каршы көрүнгөн аяттарга кездешишиңер мүмкүн.
Андай учурда эч тартынбастан башка бир туугандар менен талкуулагыла. Силер ыйык жазууну айлар бою, жылдар бою окуп изилдегениңерде күндөн күнгө ыйык жазуунун чындыктарын тереңирээк түшүнүп, карама-каршылыктар азайып, жооптор көбөйөт. Анткени карама-каршылык сыяктуу сезилгени менен чынында алар карама-каршылыктар эмес. Ошентип, алардын баары биригип Кудайдын планын толугу менен көргөнгө жардам берет. Сүрөттүн ар бир бөлүктөрү биригип, бизге Кудайдын улуу чындыктары жетишээрлик ачылат. Биз азыр Галилея деңизиндебиз. Мен бул жерден бир нерсени эстеп кеттим. Ыйсанын суу үстүнөн басканы. Бул абдан таң калаарлык окуя. Бул жаңы келишимдеги Кудайдын кереметтерин көрсөткөн көптөгөн окуялардын бири гана. Ыйса устат суу үстүнөн баскан, оорлууларды айыктырган, өлгөндөрдү тирилткен. Ал деңиздин аркы жээгиндеги 5000ден ашуун адамды тойгузган. Бул кантип мүмкүн болсун? Силерге айтып коеюн. Эгерде силерге кереметсиз ишеним керек болсо, анда машаякчылык силер үчүн эмес. Жаңы келишим өмүрлөрдү өзгөртө турган Кудайдын тирүү күчүнө толгон. Кээ бир адамдар мен эч кандай кереметтерге ишенбейм деши мүмкүн. Азыркы заманда көпчүлүгүбүз түшүндүрүп же чечмелеп бере албаган. Бирок биз аларга ишенип, жана жашообузда колдонуп жүргөн заманбап нерселер тегерегибизди курчап турат. Эң чоң кереметтердин бири бул Ыйса устаттын биринчи кылымда оорлууларды айыктырганы, өлгөндөрдү тирилткени жана өмүрлөрдү өзгөрткөнү. Жогоруда айткандай эле ал ушул суунун үстүнөн баскан. Ал бүгүнкү күндө да тирүү. Жана ал өз кереметтерин кылганын улантууда. Ал адамдардын өмүрлөрүн жакшы жакка өзгөртүп жатат. Машаякчылык ишениминин Кудайы бул керемет жасоочу Кудай. Ыйса Машаяк азыр да тирүү. Ал сизди да, мени да өзгөртө алат. Биз ыйык жазууну изилдеп баштаганыбызда, биз кылдаттык менен ойлонуп, аны абайлап чечмелешибиз керек. Ошондой эле ыйык жазууда ар башка ыкмадагы жазуулар камтылганын эсибизден чыгарбашыбыз керек. Тарыхый, поэзиялык, пайгамбарлык, баяндоочу жакшы кабар жана ыйык жазуунун үлгү болоорлук насааттары, ыйык жазуунун укмуштууда чындыгын түшүнүүгө жардам берген, баарын өзүнө камтыган ушул 5 түзүүчү элементтер. Ошондуктан биз ыйык жазууну изилдеп баштаганыбызда поэзияны кара сөзгө караганда башкача изилдешибиз керектигин унутпашыбыз керек. Ыйык жазуунун кээ бир бөлүктөрү жөн гана сүрөттөп, эмне болгонун айтат. Ал эми башка бөлүктөрү баш ийдирип, артынан ээрчитип, үйрөтө турган насааттар. Ушундай айырмачылыктарды дайыма эсте кармашыбыз зарыл. Андан тышкары биз ыйык жазууну айлар бою, жылдар бою, керек болсо өмүр бою изилдесек да, анын ар бир бөлүгү калган бөлүктөрү менен тыгыз байланышта экенин эстен чыгарбашыбыз керек. Ыйык жазуу толугу менен Кудай өзү дем берген Кудайдын сөзү. Бирок ыйык жазууну изилдеп жатканда ал жөнөкөй эмес китеп экенин эстен чыгарбаганыбыз эң маанилүү нерсе. Бул Кудай өзү жазган, таң калаарлык, кереметтүү китеп. Ошондуктан аны чындап түшүнүшүбүз үчүн жалгыз гана ыйык рух жардам бере алат. Демек, ыйык жазууну изилдеп жатканда сыйынуу эң маанилүү нерсе. Биз ыйык жазууну үй чогулушундабы, жекечеби, же жекшемби күнү чогулуштабы, кайда гана болбосун колго алганыбызда аны түшүнүүгө ыйык рух жардам берсин деп сөзсүз сыйынышыбыз керек. Ыйык жазууну бүткүл дүйнө жүзүнүн эң акылман адамы да ыйык рухка толгон машаякчы түшүнгөндөй эч түшүнө албайт. Эгерде биз ыйык рухка жол берип, анын артынан ээрчисек, анда ал таң калаарлык Кудай өзү дем берген сөзүнө үйрөтөт. Эми биз кыйын болгон суроолорго жоопту кайдан издемей болдук? Биз каалабаган жана аларды алгандан корккон каттарды алдык. Алар доктордун жаман кабарлуу катын же биздин төлөгүбүз келбеген төлөм каты. Кудай ушундай кырдаалдарда да жардам бергиси келет. Силерге бир аз кеңешме берип коеюн. Биринчиден биз сабырдуу болушубуз керек. Биздин көпчүлүгүбүз жакында эле машаякчы болдук. Бирок ишенгенибизге көп убакыт өтсө дагы Кудай тууралуу көп нерсени үйрөнүшүбүз керек. Силер кандайдыр бир кыйын суроого ошол замат жооп таба албасаңар, ага капа болбогула.
кээде бир нерсени түшүнүш үчүн бир нече убакыт өтүшү керек. Чыдамдуу болгула. Экинчиден, Кудай деген Кудай экенин унутпагыла. Ал бардык тараптан бизден улуу. Кудайды сүйүш үчүн сөзсүз түрдө аны түшүнүш керек эмес. Мен аялымды көп учурда түшүнө бербейм. Бирок мен аны түшүнбөсөм да аны сүйбөй койбойм. Ал да мени сүйбөй койбойт. Түшүнүү менен сүйүү ар дайым жанаша жүрүшү керек эмес. Биз ооба мен ыйык жазуудагынын баарын эле түшүнө бербейм. Бирок Кудай мени ар дайым сүйөрүн жана мага кам көрөрүн билем. Мен ар дайым анын сөзүн угам, деп айтканыбыз абдан маанилүү. Бирок силерде башка суроолор пайда болсочу? Силер чече албачудай болгон кыйынчылыктар пайда болсо эмне кыласыңар? Сабырдуу болгонго аракеттенгиле. Миңдеген жылдар бою ойчул, акылман жана позитивдүү машаякчылар ыйык жазууну окушуп, алар пайдасын тийгизген канаттан аарлык жоопторду алып келишкен. Баарынан да бул нерсени эстеп жүргүлө. Кудай бизге өз сөзү аркылуу сүйүүгө толгон кереметтүү катын берген. Бир дагы адам жооп бере албаган суроолор ар дайым пайда болуп турат. Бирок биздин да жүрөгүбүз Кудайга болгон сүйүүгө толсо, анда биздин акылыбыз тынчтанат. Бирок эгерде биз Кудайга болгон сүйүүбүздү сактап калсак, анда бир күнү аны менен бетме-бет турабыз да ар бир сурообузга эң мыкты жоопторду алабыз. Силер бүгүн уккан жана көргөн нерселер силер үчүн пайдалуу болот деп ишенем. Силерге ыйык жазууну түшүнүү абдан татаал көрүнүшү мүмкүн. Бирок кам санабагыла. Эгерде суроолоруңар, шектенүүлөр же коркунучтар бар болсо, ал тууралуу өз тобуңарда бөлүшкүлө. Ыйык жазуу байыртадан эле бар. Ар бир суроого Кудайдын жообу да бар. Кандай гана кыйынчылык болбосун, ыйык жазуу чыгуу жолун көрсөтөт. Ошондуктан ага чынчылдык менен ачылып, шектенүүңөр менен көйгөйлөрүңөрдү эч коркпостон айткыла. Керек болсо ошол шектенүү менен көйгөй аркылуу Кудай сүйлөшкүсү келет жана жооп бергенге даяр. Бирге чогулуп ыйык жазуудагы ачылыштарды бөлүшкөн абдан маанилүү. Биз кыйынчылыктарга туш болгонубузда унчукпай тим болбостон жаңы нерсеге үйрөнгүбүз келет. Биз руханий өсүүдө бири-бирибизге колдоо көрсөтүп, Кудайды өз сөзү аркылуу таанууга аракет кылабыз. Мына ошондуктан ыйык жазууну изилдөө коому сабакты чогуу өтүү маанилүү экенин баса бергилейт. Баштаганыбыздан жазбай ишибизди бирге уланталы.